Саламатсыздарбы, урматтуу жалпы билим берүү мектептеринин бүтүрүүчүлөрү. Бүгүн биз сиздер менен жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тест тапшырмаларын талкуулообузду улантабыз. Мектеп программасынын негизинде бүтүрүүчүлөр сынаттооч, тактоочтордун колдонуудагы айырмачылыктарды билүүсү зарыл. Бүгүн биз сиздер менен англис тилиндеги айрым бир сынаттооч жана тактоочторду колдонуудагы айырмачылыктарга токтолобуз. Төмөндөгү мисалга көңүл бөлсөк. I didn't enjoy the film. The story was сызыкча stupid. Сүйлөмдүн мааниси: фильм мага жаккан жок, окуя кызыксыз болду. Жана сүйлөмгө карата берилген суроо: Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Биз суроо тапшырманы аныктап алгандан кийин ар бир вариантты анализдөөгө өтөбүз. B варианты much. Бул вариант туура эмес, себеби much көп тактоочу сынаттоочту аныктабайт. Берилген сүйлөмдөгү сынаттооч stupid, кызыксыз, мааниси жок дегенди билдирет. Ошондой эле much негизинен таңгыч жана суроолуу сүйлөмдөрдө колдонулат. C варианты. Бул варианттагы ылайык келбейт, себеби little аз тактоочу much тактоочундай эле сынаттоочтордун алдына колдонулбайт. D варианты. Бул D вариантында such абдан ушунчалык маанисине жана such сынаттоочтордон кийин зататтоочтордон келген учурда гана сынаттоочтордун алдына колдонулат. Ал эми биз карап жаткан сүйлөмдө stupid сынаттоочунан кийин зататтооч жок, андыктан бул вариант туура эмес. Туура жооп болуп A варианты эсептелинет, себеби so тактоочу ушунчалык абдан маанисинде stupid сынаттоочунун алдына колдонулушу керек. Себеби биринчиден so тактоочу сынаттоочту аныктайт, экинчиден stupid сынаттоочунан кийин зататтооч колдонулган жок. Ал эми сүйлөмдү биз толугу менен окусак, анда I didn't enjoy the film. The story was so stupid. Тесттик тапшырмаларды аткарууда жооптун варианттарын көңүл коюу менен анализдөө зарыл. Биз кийинки суроо тапшырмага көңүл бөлсөк. I didn't enjoy the film. It was сызыкча a stupid story. Бул сүйлөмдүн мааниси өзүңөр көрүп тургандай. Экинчи тапшырма, биринчи тапшырмадан айырмасы өзүңөр көрүп тургандай сынаттоочтон кийин зататтооч турат. Башкача айтканда story зататтоочу. Сүйлөмдү окуйбуз. I didn't enjoy the film. It was сызыкча a stupid story. Фильм мага жаккан жок, кызыксыз окуя болду. Ошондой эле биз сүйлөмгө карата берилген суроону окусак, Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Берилген карап көрөлү. A вариантында бул вариант туура эмес, себеби so тактоочу сынаттоочтун алдына колдонулат. Тапшырмада бош орундан кийин stupid story, башкача айтканда сынаттоочтон кийин зататтооч келип жатат. B жана ошондой эле B вариантындагы much көп жана C вариантында little аз сынаттоочту аныкташпайт, андыктан бул варианттар дагы ылайык келбейт. Туура жооп болуп D варианты эсептелинет, себеби such абдан ушунчалык тактоочу сынаттоочтордон кийин зататтоочтор келген учурда сынаттоочтордун алдына колдонулат. Сүйлөмдө бош орундан кийин stupid story, башкача айтканда сынаттоочтон кийин зататтооч келип жатат. Story. Андыктан биз сүйлөмдү толугу менен окусак, I didn't enjoy the film. It was such a stupid story. Жогоруда биз сынаттооч such жана so тактоочунун сынаттоочтордун алдына колдонуудагы айырмачылыгына токтолдук. Ошондой эле тактооч тактоочтордун алдына дагы колдонулат. Дагы бир мисалга биз көңүл бөлсөк.
He is difficult to understand because he speaks сызыкча quickly. Бул сүйлөмдүн мааниси аны түшүнүү кыйын, себеби ал бат сүйлөйт. Жана сүйлөмгө карата берилген суроо which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above. Төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Бизге берилген варианттарды анализдеп көрсөк, A вариантында few, аз жана C, many, көп мааниси жактан ылайык келбейт. D вариантында туура келбейт бул вариант, анткени such тактоочу quickly тактоочунун алдына колдонулбайт. Андыктан туура жооп болуп B варианты эсептелинет, so. Себеби so тактоочу quickly тактоочун аныктайт. So quickly, абдан бат. Толук сүйлөмдү окусак, he is difficult to understand because he speaks so quickly. Аны түшүнүү кыйын, себеби ал абдан бат сүйлөйт. Англис тилиндеги long тактоочу көпкө чейин, узакка чейин жана көптөн бери, узак убакыттан бери маанисине ээ, жана ырастагыч жана тангыч сүйлөмдөрдө so сөзү аныктап турганда колдонулат. Андыктан биз төмөндөгү тапшырмадан long тактоочунун, so тактоочунун жана such сынатоочунун алдында колдонуудагы айырмачылыктарына токтолобуз. Мисалга, көңүл бөлсөк. I haven't seen him so long that I have forgotten what he looks like. Бул сүйлөмдү мааниси мен аны көптөн бери көрбөгөндүктөн анын сырткы келбетин унутуп калдым. Ошондой эле бизге берилген сүйлөмгө карата суроо төмөндөгүдөй. Which of the following variants must be used instead of the underlined words in the sentence above? Суроонун котормосу төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогоруда берилген сүйлөмдөгү асты сызылган фразанын ордуна колдонулушу керек? Ал эми азыр бизге берилген варианттарды карап көрсөк. A варианты so. A варианты ылайык келбейт. So сынатоочсуз колдонулбайт сүйлөмдө. B варианты ылайык келбейт, себеби биз билебиз, such сынатоочунан кийин зататооч келиши керек. C варианты so long time. Бул вариант туура эмес, айкалышты камтып турат. Башкача айтканда, so тактоочу, сынатооч жана зататоочтун алдында турат. Андыктан туура жооп болуп D варианты эсептелинет. Себеби such a long time, абдан узак убакыттан бери. Себеби such сынатоочу, сынатоочтон кийин зататооч келгенде гана колдонулат. Андыктан биз толук сүйлөмдү окусак. I haven't seen him for such a long time that I have forgotten what he looks like. Кыргыз тилиндеги дагы сөзү бир нече маанини бергендиктен, бул сөздүн англис тилине которулушу бүтүрүүчүлөр үчүн кыйынчылыкты жаратат. Андыктан бүгүн биз ушул варианттардын колдонушуна токтолобуз. Башкача айтканда, дагы тактоочу англис тилине которулушу other, башкача айтканда башка, башкалар деген мааниде, жана дагы тактоочу англис тилине которулушу another, кошумча иретинде деген мааниде. Бизге берилген сүйлөмгө токтололу. One of the phones is mine. The сызыкча is my sister's. Бул сүйлөмдүн мааниси телефондордун бири меники жана сызыкча эжемдики. Ошондой эле сүйлөмгө карата суроо. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Бизге берилген варианттарды анализдеп көрөлү. A. Else. Бул вариант ылайык келбейт, себеби else тактоочу,
Дагы маанисинде суроолуу ата-тооштордон, так-тооштордон жана аныкталбаган ата-тооч, так-тооштордон кийин колдонулат жана эч качан their артикли менен колдонулбайт. C варианты туура келбейт, себеби yet дагы да болсо маанисин билдирүү менен мааниси жагынан бул сүйлөмгө туура келбейт жана their артикли менен колдонулбайт. D вариантында another тактоочу башка, дагы бир деген мааниге ээ, бирок артикл менен колдонулбайт. Андыктан бизге берилген варианттардан B варианты туура болуп эсептелинет. B other. Other тактоочу башка, башкалар, башкача айтканда экинчиси, экөөнүн бирөө маанисинде бул сүйлөмдө колдонулат. Сүйлөмдү биз толугу менен окусак, one of the phones is mine, the other is my sister's. Ал эми сүйлөмдүн мааниси телефондордун бири меники, экинчиси эжемдики. Дагы бир мисалды карап өтөлү. 6 of them are mine, their сызыкча are John's. Алардын алтоосу меники, сызыкча Джондуку. Ошондой эле сүйлөмгө карата тапшырма. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогоруда берилген сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Бизге берилген варианттарды карап көрөбүз. A варианты туура келбейт, себеби сүйлөмдө бош орундан кийин этиш көптүк санда турат. Бош орунга коюлуучу сөз да көптүк санда болушу керек. Бул жерде other жекелик санда турат. C вариантын карап көрөлү. C вариантында another жекелик санда турат жана өзүнөн кийин келген этиш менен дал келбейт. Ал эми D варианты туура эмес. Тактооштун мындай формасы жок. Андыктан B варианты туура, others. Other тактоочунун көптүк саны сүйлөмдөгү are этиши менен ээрчишет. Алардын алтоосу меники, башкалары Жондуку. 6 of them are mine, the others are John's. Жогоруда another сынатоочу дагы бир кошумча деген мааниге ээ экендигин айтып өттүк. Ал эми төмөндөгү сүйлөмдөн биз ушул вариантты дагы бир жолу карап көрөлү. Would you like сызыкча cup of tea? Бул сүйлөмдүн мааниси бир чыны чай ичүүнү каалайсызбы? Жана сүйлөмгө карата суроо. Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү берилген варианттардын кайсынысы жогорудагы сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Бизге берилген варианттарды карап көрөбүз. A жана B варианттары other, others тактооштору туура келбейт. Other жекелик жана көптүк санда конкреттүү нерсени билгизет. Ал эми берилген сүйлөмдө дагы бир башка кошумча маанисинде чыны чай сунуш кылынып жатат. D варианты ылайык келбейт, себеби another көптүк санда колдонулбайт. Туура жооп C варианты another. Дагы бир башка кошумча иретинде деген мааниде берилген сүйлөмдө колдонулушу керек. Сүйлөмдү толугу менен окуйбуз. Would you like another cup of tea? Кийинки сүйлөмдүн форматына көңүл бөлөлү. The young man is very smart. He may be Arthur Edison. Сүйлөмдүн мааниси жаш улан абдан зээндүү, ал экинчи Эдисон болушу ыктымал. Сүйлөмгө карата берилген суроо Which of the following variants must be changed to make the sentence above correct? Бул тесттик тапшырмада сүйлөм грамматикалык жактан туура болушу үчүн варианттардын кайсынысын өзгөртүү керек? Биз суроо тапшырманы аныктап алгандан кийин варианттарга өтөбүз. Варианттардын ичинен D вариантын өзгөртүү керек. Себеби other башка, экөөнүн экинчиси дегенди билдирүү менен мааниси жагынан туура келбейт. Сүйлөмдө other тактоочунун ордуна дагы бир
окшош экинчи маанисинде another тактоочу колдонулушу керек. Андыктан сүйлөм төмөндөгүдөй которулат. The young man is very smart. He may be another Edison. Жаш улан абдан зээндүү, ал экинчи Эдисон болушу ыктымал. Практикада көрсөткөндөй, көбүнчө учурда бүтүрүүчүлөр тарабынан кетирилген каталардан болуп, бул айтуу, сүйлөө маанисиндеги to say, to speak, to talk, to tell этиштери болуп саналат. Ар бир ушул этиштердин өзүнчө спецификалык, башкача айтканда өздөрүнүн кошумча маанилери бар. Андыктан биз төмөндөгү сүйлөмгө көңүл бөлсөк. At the wedding ceremony, the priest сызыкча I pronounce you husband and wife. Алгач берилген сүйлөмдү окудук, маанисин туура түшүнүүбүз керек. Үйлөнүү салтанатында поп, дин кызматкери, мен силерди күйөөсү жана аялы деп жарыялайм. Жана сүйлөмгө карата берилген суроо Which of the following variants must be used in the blank in the sentence given above? Төмөндөгү варианттардын кайсынысы жогорудагы сүйлөмдөгү бош орунга колдонулушу керек? Бизге берилген варианттарды анализдеп көрөлүк. A. Spoke. Like келбейт, сүйлөштү, мааниси жактан туура келбейт. To speak, сүйлөшүү, кимдир бирөө менен бир нерсе жөнүндө маектешүү, маанисине ээ. C варианты told. Бул варианты да туура келбейт, себеби told этиши өзүнөн кийин кыйыр толуктоошту, башкача айтканда кимге айтылып жатканын талап кылат. D варианты talked. Маек курду, бул да мааниси жагынан ылайык келбейт. Туура жооп B варианты эсептелинет. Said. Айтты деп айтты, маанисине ээ. Андыктан туура вариант B варианты said. At the wedding ceremony, the priest said, I pronounce you husband and wife. Үйлөнүү салтанатында поп, мен силерди күйөөсүз жана аялы деп жарыялайм деп айтты. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү биздин жалпы республикалык тестирлөөгө даярданууда англис тили боюнча тест тапшырмаларын талкуулообузду аяктадык. Биздин жолугушууларыбыз сиздерге жардам берет деп ишенебиз. Сиздерге ийгилик каалайбыз. Саламатта болгула.